Кыргызстандын түштүгүндө газга уланып 4 шахтер каза болду. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык кечээ Баткен облусуна караштуу Сүлүктүү шаарынан алыс эмес жерде болгон. Алдын ала билдирүүгө ылайык көмүр шахтасында газ чыгып, кесепетинен 4 жумушчу каза тапты. Каза болгондордун сөөгү туугандарына өткөрүп берилди. Алардын экөө бир туугандар болгондугу айтылууда. Жогорку кеңеште бүгүн кумтөр боюнча комиссия түзүүнү талап кылышты. Мындай демилгени бир канча депутат көтөрүп чыкты. Төрага Дастамбек Жумабеков сунушту колдоду. Буга алтын кениндеги кырсык себеп болду. Эске салсак, 1-декабрда аталган жайда жер көчкү жүрүп, 2 киши дайынсыз болууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүндө кырсык Лысый жээк өрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмардын кескин түрдө жылып кеткендигине байланыштуу болгон. Учурда издөө иштери улантылып, ага 94 куткаруучу жана 38 даана оор техника тартылган. Кийинки жумада өкмөт кумтөр боюнча отчет берет. Ошондо дайынсыз жоголгондорду кандай издеп жатышкандыгын сурайбыз, деди Дастамбек Жумабеков. Бирок эл өкүлдөрү буга нааразы болушту. Компаниянын ишмердүүлүгү боюнча өкмөттүн отчету башка, кырсык такыр башка дешти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев иш сапары менен Нарын облусуна кетти. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Өкмөт башчы сапардын алкагында Торугарт көзөмөл өткөрмө пунктундагы инспектордук текшерүү комплексин ишке киргизүү аземине катышат. Ошондой эле Ат башы районунда курула турган индустриялык соода логистикалык борборунун пайдуу алына капсула салууга дагы катышат.